Адам баласы коомдошуп жашай баштагандан тарта жетекчи кандай сапаттарга ээ болушу керек деген суроонун айланасындагы талкуу токтобой келет. Саясат таануу илиминде меритократия деген атайын түшүнүк бар. Сөзмө-сөз которгондо ал татыктуулардын бийлиги деген маанини берет. Башкаруунун бул принцибине ылайык жетектөөчү кызматтарга ата тегине жана бай кедейине карабай эң жөндөмдүүлөр дайындалышы керек. Классикалык аныктама боюнча татыктуулар атайы тапталып тарбияланган таланттардын арасынан тандалып алынат. Башкача айтканда, жөндөмдүүлөрдү колдош керек. Зээндүү эмес, бирок дымактуулар ансыз деле мансапкор болушат деген сөз. Экинчи аныктамага ылайык, чыныгы шыктуу жана эмгекчил адамдар келечекте эркин атаандаштык аркылуу коомдо татыктуу орун ээлеш үчүн баштапкы шарттар түзүлөт. Эркин, ачык айкын атаандаштыктын болушу абдан маанилүү шарт. Бөлүм башчылардан тарта мамлекеттик деңгээлдеги жетекчилерди дайындоодо мыктылардын мыктысы тандалып алынышы керек. Меритократия принциби менен башкаруу жетишкендиктер жана жогорку көрсөткүчтөр үчүн сыйлоону дагы талап кылат. Ар бири өз жөндөмүнө жараша, сиңирген эмгегине ылайыктуу бааланганы туура. Жыл сайын Кыргызстандын бюджети миллиардтаган сом тартыштык менен чыгууда. Өкмөттүн курамы жыл мезгилинен бат алмашып, өлкөдөгү инвестициялык климат жакшырбай койду. Олуттуу көйгөйлөрдүн себептерин саясий талдоочулар меритократия принцибинин жоктугу менен түшүндүрүшөт. Адис, анан чынчыл адам барсын. Чоосо ошо татыктуу адам барсын деген принципте башкарууга татыктуу дейт деп коет да, татыктуу киши башкарууга барсын дейт. А татыктуулуктун ичине бул баардык нерсе кирет да, мисалы үчүн анын адамгерчилиги, анын кесипкөйлүгү, анын билими, анын баягы чынчылдыгы, анын иш билигинин бүт баардыгын ошо татыктуу деп коет да. Ошон үчүн бул татыктуулуктун принциби, бул принцип болгон, ушул принцип менен өнүккөн элдер кризистен чыгып кетишкен, кризиске барышкан эмес. Меритократия принцибинин сакталбаганына жаңыдан ишке киришкен өкмөттүн курамынын түзүлүшү далилдешет адистер. Бүгүнкү азыркы алып келген министрлердин курамында айыл чарба адистиги боюнча министр барбы? Сельхоз институту, академияны бүткөн. Кенжебек Сатымкулович, айыл чарба министрине талапкер адам менин артымда отурат. Мен сизге суроо берип атам, адистиги боюнча дейм, министр катары эмес айыл чарба, адистиги боюнча. Мен Кенжебек Сатымкулович, менин жогорку билим бар, айыл чарба тармагы эмес, мен экономистмин. Ал эми өлкөнүн башкы экономистинин кызматына дайындалган Артем Новиков коррупция кеңири кулаш чайып турганда өлкө чарбасынын эффективдүүлүгүн көтөрө алабы? Тилекке каршы мен ойлогом, бу жерде мен көпчүлүк мынакей жаш келген министрлерди билем, мына Артем Новиковду билем. Бул балдар чынына келгенде мындай реформа талапка жооп берген, реформаны түрткөн балдар. Бирок тилекке каршы конкреттүү түрдө критерияларды укпадым мен экономикада. Биз 100 күндүк программабыз бар эле. 1 жылдык, 5 жылдык программабыз бар эле. Ошону мына чыккан депутаттар айтып атат. Алып келбейсиңерби ошол программаны? Экинчиден, жана угуп атып сөзүн уктум мен болсо, Сапар мырзанын. Жумушсуздук туура, гаалап айтып кетти, жумушсуздук эң биринчи орунга чыкты. Бирок ошол учурда эле коррупция экинчи орунда баратат. Эмне себептен сиз коррупция жөнүндө сүйлөдүңүз? Эмне таможняда коррупция жокпу бизде? Эмне милицияда коррупция жокпу? Эмне бизде билим берүү, медицина тармагында коррупция жокпу? Ошол эле гаалап небесинде айтылып атпайбы бунун бардыгы? Сапаттуу кадр тандоо маселесин чечүү эң жөнөкөй жол менен жүргүзүлөт дешет адистер. Алардын айтымында жетекчилик кызматтарга конкурстук тандоо жүргүзүү меритократия принцибинин бир механизми болуп эсептелет. Когда назначаемые должности, там уже вопрос в том, кто назначает, по каким процедурам и кого назначает. Бизде дайындалчу кызматтарга көп убакыттан бери конкурстук принцип колдонулбай калды. Сынакта кайсыл бир кызматка атсалышкандардын кимдин ким экени көрүнүп калмак. Азыр карьерасына басым жасашууда. Бирок мамлекеттик кызматкер 20 жылдык билими болсо дагы өзү караган тармакты ийне жибине чейин билбеши мүмкүн. Мындан улам бизде башкаруучу кызматтарга дайындалгандар көп. Бирок алардын жумушун башкалар аткарышат. Туура эмес, дайындалган жетекчилердин айынан Кыргызстанда өткөрүлгөн маанилүү тендерлер коррупциялык жаңжалдар менен коштолууда дешет адистер. Бул ойду колдогон депутаттар өлкөнүн аброю жабыркоодо дешет. Мамлекеттин имиджи деген нерсе барбы биздин мамлекетте? Же биз банановый республикабызбы? Ошого карата инвесторлор келет бизге.
Биз коопсуз өлкө жөнүндө тендер өткүзүп алып, бир шулуундар келип, алиге чейин мына коопсуз шаарды бүтүрө албай, канча жарандарыбыз кайтыш болуп атат. Лигластан да жөн кутула албайсыңар. Чыгымын айтып берейин. Акча түрүндө силер мамлекеттен айлык алып атасыңар. Реклама бердиңер. Убактыңар кетти. Бул эмне, чыгым эмеспи? Мен ойлойм, бу жерде кылмыш иши бар. Кылмыш иши бар. Экинчиси, кумтөр жөнүндө айтып кетким келет. Мына мурунку өкмөт кумтөрдүн биздин акциябыз 32%-дан 26%-га түштү. Синтера Томсон Грик деген канадалык компанияны, финансылык абалы кыйын турган компанияны 1 миллиард 100 миллион долларга сатып алды. 1 миллиард 100 миллион долларга сатып алды. Синтерага 80% акчаны биздин кумтөрдөн түшөт. Биз жанагы Лиглас деген банкрот компания келип энергетиканы алып атат. Биздин байлыгыбызды ташып аткан компания. Финансылык абалда кыйын турган компанияны канадалык компания сатып алды. Ушул бул эмне жыргаган иш. Мындан улам жергиликтүү кеңештердин депутаттарын шайлоо алдында Республика Ата журт фракциясынын депутаттары шайлоочулар менен жолугушканда талапкерлердин адискөйлүгүнө, тажрыйбасына көңүл бурууну кеңеш кылышкан болчу. Кыргыздын сөзү жөн айтылган эмес, баардык улутта айтылат. Тиги бөдөнө сойсо да касапчы сойсун деп туруп. Мындайча айтканда профессионалдуу адам келсин, ишти билген адам келсин деп айтылган сөз. Ошон үчүн депутаттарды, мына шаардык депутаттарды шайлаганда да карап туруп шайлагыла. Алар мэрди шайлайт. Татыктуу мэр болсо, шаарыңар сөзсүз өзгөрөт. Сөзсүз өзгөрөт. Кадр саясатына меритократия принцибин киргизүү үчүн конституциялык реформа өткөрүүнүн же мамлекеттик башкаруу системасын өзгөртүүнүн деле кереги жок дешет адистер. Алардын айтымында татыктууларды бийликке алып келүү элдин колунда. Ал үчүн бардык шарттарды түзүү абзел. Шайлоо бул демократиянын, меритократиянын, эл бийлигинин негизги механизми. Ошол убакта сенде тандоо да болот, анан шайлоо да болот. Тандоодо биз мисалы үчүн бир экеле бай кишини коюп аны шайла десек да болбойт, анткени элде тандоо болбой калды да. Ошон үчүн тандоо кылыш керек, мүмкүнчүлүк бериш керек, анан ошого шайлоону такшы өткөзүш керек. Меритократия принциби бул толук системага кириш керек. Сот системасы болобу, башкаруу системасы болобу, мыйзам чыгаруу болобу, жергиликтүү өзүн өзү башкаруу болобу, буга кириш керек. Кыргызстандын легендарлуу парламентинин мүчөлөрүнүн айтымында меритократия принциби Советтер Союзу учурунда дээрлик бардык тармактарда иштеп келген. Кыргызстан үчүн агрардык сектор өзгөчө мааниге ээ болгон. Алсак 20 жашында институтту бүтүргөн Жамин Акималиев 5 жылдан кийин айыл чарба илимдеринин кандидаты болуп, 32 жашында Кыргыз СССРинин айыл чарба министринин биринчи орун басары болуп тайындалган. Жөнөкөй агроном болуп иштегем талаада. Андан чарбанын жетекчиси болуп иштегем. Аны ошондон айыл чарба министрин алып ушул тепкичтер болчу да. Жаш кезинен көтөрүп, бирок тажрыйбаны чогала жүрүш керек болчу да. Ошондой элде жакшы көрчү. Себеби тажрыйбасы бар киши өндүрүштү гана билбесе, эл менен иштегенди билип калсын. Мына мен 2 жыл жөнөкөй агроном болгон иштемде талаадын технологиядан тышкары дыйкан дегенимде, колхозчу дегенимде, совхоздун жумуш дегенимде ел менен аралашып жүргөн кандай сүйлөш керектигин билип келгенбиз да. Өзүнчө университет окуп келгенбиз. Мына ушундай принциптер менен тандалганда. Ал эми Советтер Союзу ураарына аз калганда легендарлуу парламент чыныгы элдин добушу менен шайланган дешет. Анын депутаттары туңгуч эл өкүлдөрү айлык маянасы, кызматтык батири же унаасы жок туруп, Кыргызстандын мамлекеттүүлүгүн түптөп беришкен. Бул легендарлуу парламентти элдин ишеничи менен, принцип менен шайланган да. Аба калк айтса калп айтпайт дегенде эл туура тандайт экен да. Андан барын эстерине алчу. Жашындагы, тажрыйбасындагы, билимин, илимин, турган турпатын дегендей адамгерчилигин. А эң негизги эл билип койчу да кайсы киши жакшы, кайсы жаман экен. Мына ошол бир округтан, бир мандат округдан партияга добуш бербей, түптөн инсандарга добуш берип, 10 кишинин ичинен бирин тандалып келгенде ошондо легендар парламент деген чыккан да. Мындан улам мамлекеттеги жетекчилик кызматтарга дайындоолордо меритократия принцибин калыптандыруу мүмкүнчүлүгү элдин колунда. Эгер жарандар активдүү болуп, шайлоолордо өз эркине ылайык добуш беришсе, бийликке татыктуулардын келишине шарт түзүлөт. Мээрим Ташыбекова, Аман Бакиров, Эрлан Кемелбеков, НТС, Жумалык.